ошондо НПОго менин тиешим барбы дейт. Ооба, бар. Кыргызстанда коммерциялык эмес уюм, башкача айтканда НКО түшүнүгү биринчи жолу 1996 пайда болгон. Коммерциялык эмес уюмдар таптакыр башка нускадагы уюмдар. Бул деген коомдук уюмдар, бюджеттик жана муниципалдык мекемелер, диний уюмдар, саясий партиялар жана башкалар. Жалпысынан коммерциялык эмес уюмдардын 15ке жакын уюштуруу укуктук формалары бар. Алсак, Кыргызстандын министрлигинин электрондук маалымат базасынан ылайык коммерциялык эмес уюмдарды каттоо жана кайрадан каттоолордун саны боюнча бейөкмөт уюмдардын жалпы саны 22 миңден ашат. Бирок НКО менен НПОнун айырмасы барбы дейт. Азыр түшүндүрөм. 1999 жылдын октябрында коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. Ага ылайык коммерциялык эмес уюм руханий же башка материалдык эмес баалуулуктарды бүтүндөй коомдун кызыкчылыгына ишке ашырылган жеке жана же юридикалык жактар тарабынан түзүлгөн ыктыярдуу өз алдынча башкаруучу уюм. Ал эми пайда табуу ишмердүүлүктүн негизги максаты болуп саналбайт. Бул мыйзам коммерциялык эмес уюмдардын 4 гана уюштуруу укуктук формаларын жөнгө салат. Бул коомдук бирикмелерди, фонддорду, мекемелерди жана ассоциацияларды. Көпчүлүк коммерциялык эмес уюмдар жогоруда аталган уюштуруу укуктук формада түзүлөт. НПО түшүнүгү Кыргызстандын эч бир жеринде мыйзамдуу түрдө бекитиле элек. Бирок иш жүзүндө дал ушул 4 уюштуруу укуктук формаларды НПОго теңешет. Өзөгүн айтканда, мыйзамга ылайык алынган пайда катышуучулардын, уюштуруучулардын жана кызмат адамдарынын ортосунда бөлүштүрүлбөйт. Киреше алуу айтылган уюмдар үчүн ишмердүүлүктүн негизги максаты эмес. Эгерде мындай киреше болсо, анда ал уставдык максатта, башкача айтканда, ушул уюм эмне максатта түзүлгөнү үчүн гана пайдаланышы мүмкүн.